Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайдалуу, сиңимдүү кылсын, менин сөздөрүмдү жеткиликтүү кылсын. Аксыз эфир болсо да, бир жүрөгүңүздөн орун алган, көкүрөгүңүздөрдү ачкан, көзүңүздөрдү ойготкон, бир жүрөктү толтурган, менин суроомдун чечими бар экен, көйгөйүм чечилет экен деген бир үмүт берген эфирлерден болсун. Өзүмдү тааныштыргым келип атат. Мен 2021 жылдан бери аялдардын ден соолугу менен алек болуп келем. Мен диагноз койбойм, мен дары жазбайм. Мен табигый жол менен гимнастика жасоо аркылуу, денебиздеги бул чоң кан тамырлар менен иштөө аркылуу жардам бере алам. Интим гимнастика боюнча тренерлерди даярдап келем. Йога боюнча тренер окутам. Бир топ тренерлерим ийгиликтүү иштеп атышат. Шүгүр, элхамдулиллах. Мен тренер окутам деп буга чейин кууган эмесмин. Өздөрү келип, мен сизден гана окуймун деп издеп келгендер. Анан ага чейин эң биринчи билим жолум медициналык окуу жай. Медициналык колледжди бүттүм. Ош медициналык колледжинен фельдшер, акушердик кесипти аяктадым. Кызыл диплом менен бүткөм. Андан кийин психология, психосоматика тармагын менен алектендим. Дагы бир сонун билим алдым, кыздар. Дот терапия боюнча уктуңуздар беле? Дот терапия боюнча билим алдым. Күчтүү экен эми. Күчтүү. Аябай аялдын ден соолугуна сонун таасир берет экен. Дот терапиясы дагы аялдын жан дүйнөсү жана денеси менен иштөө. Өзүмдүн башымдан дагы бир топ тажрыйба өттү. Мен 6 ай сайын дарыланып турат элем. Таблетка иччүмүн. Цитрамон 5-6, керек болсо 7 цитрамон ичет элем. Анан бара цитрамон да жардам бербей калды. Моондарым ооруйт эле, колу, бутум какшап, башым ооруй берет эле, тынымсыз, жүрөктө суу болду. Опушение дегендер эми аларды айтпай эле коеюн. Чач түшүү эми ал көйгөйлөрдүн баары бар, геморрой, запор, булардын баары бар эле. Ошол көйгөйлөрдөн денем жана жан дүйнөм менен иштей отура арыла алдым деп айтсам болот. Суроого жооп бересизби дейт. Кыздар, суроого жооп берем. Азыр суроо жазбай тургула, макулбу? Биринчи маалымат айтайын, акысыз эфир деп үмүт бердик. Үмүт кылып келген аялдар пайдалуу бир маалымат алып кетсин. Ушул кезге чейин бир канча билбейм, бир эми 100 миңдей аялга деп айтайынчы. Бир топ убакыттан бери 50 миң аял деп эле айтып жүрөбүз. 50 миңден андан кийин бир рецептеп деле көрбөптүрбүз. Бир 50 миңден ашык деп айтайын, макул. 50 миңден ашык аялдарга табигый калыбына келүүсүнө жардам бердик. Онлайн форматта бар бизде, офлайн форматта бар. Аял убактысына карап, мүмкүнчүлүгүнө карап, жыйынтык алса болот. Бүгүнкү тема кызыкпы? Айтайынбы? Ага чейин сиз айткыла. Мени качандан бери көрүп жүрөсүз. Мага кантип, эмне үчүн подписка болуп калдыңыз? Менин аудиторияма келип калдыңыз. Качандан бери угуп жүрөсүз? Ким жаңы келди жазып койгулачы? Бүгүн дейт. Бүгүн жан дүйнөбүз жана ден соолугубуз тууралуу сүйлөшөбүз. Аял деген сиз үчүн ким? Аялдык энергия сиз үчүн эмне? Көпчүлүк аялдар аялдык энергия десе статная женщинаны элестетишет. Бир аябай модный кийинген, тыккылдаган, бир
өзүн бизнестен же бир карьерадан ордун тапкан аялды бир аялдык энергиясы күчтүү деп эсептейт. А мен андай аялдардан аялдык энергия көрбөйм. Мен да өзүмдүн аялдык табиятымды, напсимди тарбиялап отурам. Аялдык энергия деген бул эмне экенин түшүндүм. Аялдын иштебесүү же иштебей коюусу деген сөз эмес экен. Аялдык энергия деген бул өзүң менен тынч болуу. Бул жеке менин оюм. Кыздар, айымдар, мен оюмду, пикиримди эч кимге таңуулабайм. Күйөөсү кандай болсо, ага ошондой болууга уруксат берген аял. Өзгөртөм дебеген аял. Баласы кандай болсо, аны өзгөртөм дебеген аял. Кандай болсо ошондой кабыл алган аял. Кызы кандай болсо, ага ошондой болууга уруксат берген аял. Көп аялдар кызымды көргөндө раздражение болом дейт. Канча жаш десең, 5 жаш, 4 жаш айланып кетейин, ал балапан го, жожого. Анын эмнесине раздражение болсун? Дейсиң, деген менен бул адам билип атат, ал бала экенин, раздражение болбоо керек экенин түшүнүп атат. Мунун баары ички дүйнөдө. Эч жак койчу. Адамдын ички дүйнөсүндө биздин денебизде көрүнбөй бизге башкарып аткан бизди сезимдер. Бул ата тектен келген сезимдер болот, ата энеңден келген же кичинекей күнүңдө алып калган түшүнүктөрүң, коркууларың, бул көбүнчө внутритробный, түйүлдүк кезден алган сезимдерибиз. Биздин пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар экен. Эми мен сөзмө сөз айта албайм, бирок мааниси мындай экен. Түйүлдүк кезден бактылуу бул бактылуу дейт. Түйүлдүк кезде бактысыз бул бактысыз дейт. Анан өзү кандай болсо ошондой кабыл алуу. Жашоосунда кандай ситуация болсо дагы өзүнө аял болууга уруксаат берүү экен. Өзүнө назик болууга уруксаат берүү экен. Эч кимди сөз кылбоо. Аял кишилер тилибиз жаман го, көп сөз кылабыз. Анан кыйналып калабыз жашоодо. Өзүнүн ден соолугуна кам көрүү. Мен күйөөмө жагам, күйөөмө ушул көнөгүм жакшынан көрүнсүн, ушул чачым жакшы көрүнсүн, менин фигурам жакшы көрүнсүн эмес. Интим гимнастика жасайын күйөөм үчүн эмес. Йога жасайын күйөөм үчүн эмес. Өзүн жакшы көрүп, өзүн аяп, өзүн аманат катары сезип, өзүн аял катары сезип, өзүн Кудайдын алдында кул экенин сезип. Азыр мени угуп отурган аялдар көпчүлүгүңөр өзүңөрдүн кул экениңерди түшүнбөйсүңөр. Унутуп кетебиз го Кудайды. Аял качан өзүн жоготот? Кыздар, мен тарс айтайынчы. Бүгүнкү акысыз эфирден өтүү максатым биринчиден билим садакасы иретинде бир аялдардын көкүрөгүн ачуу, жүрөгүн ачуу, өздөрүнө деген кичинекей болсо дагы бир жүрөгүн ойготуу, өздөрүн жек көрбөй жашоо, таарынбай жашоо, бир мамилелерин бир аз болсо дагы бекемдеп алуу. Да бүгүнкү эфирим бир эфирден күчтүү бекемдей албайсың да, сен өзүңдү изилдегенче, өзүңдү тааныганча көп нерсе бар. Ошон үчүн бүгүнкү акысыз эфирде үзүп ал жактан чыккалап, бер жактан чыккалап отуруп маалымат берем. Эфир кыска. Алем айым сыры деген бул кадимкидей бир студенттердин программасындай эле, университеттин программасындай эле программа. Интенсив деген бул колледжден, училищанын эле программасындай программа. Марафон деген бул бир лицейдин программасындай эле программа да. Анын баарын силерге 1 саат ичинде батырып айтып бере албайм, ал мүмкүн эмес. Анан экинчи, бул эфирдин максаты марафон жөнүндө маалымат берүү. Кандай марафон? Бизде марафон старталат эртең. Жашарам, жаркырайм, арыктайм деген марафонум башталат. Бул марафонго эгерде мен канча жыл мурда болсом, анда сөзсүз катышат элем. Жан талашып, издеп жүрүп катышат элем. Эгер мен ошол илгерки сиздин ордуңуздагы адам болсом, илгерки мен болсом, азыр мен мунун маанилүүлүгүн түшүнөм. Аялдар бир миллиондук билим алып кетерине ишенем. Анткени төмөнкү булчуңдарың менен иштейсиң.
Төмөнкү булчуңдарыңыз менен качан иштедиңиз эле, төмөнкү булчуңдарыңызды сиз даже орган катары унутуп калгансыз го? Туура эмеспи? Төмөнкү булчуң деген мына бул сиздин төмөнкү булчуң. Жана бул жакта биздин органдарды кармап турган мына гамак булчуңдар. Гамак деп айтсам, бул леватор деп айтылат, бирок мен силерге гамак деп айтканым дурус болуп атат. Гамак деген бул мындай. Азыр кыздар. Гамак дегенде селкинчекти элестетип көргүлө. Селкинчек эмне кылат? Бүткүл денени кармап турат, Төмөнкү булчуң. Мына кыздар, давайте мындай айтайынчы. Кимде зара кармай албай калуу көйгөйү бар? Жазгыла. Менде зара кармай албай калуу бар, опушение бар, жазгыла. Опушение, зара кармай албоо, кын булчуңдарынан жел чыгуу, төрөттөн кийин булчуңдардын кеңейип кетүүсү, геморрой, ич катуу, чач түшүү, муун оорулары, бүкүрөйүп калуу, холка, моюн омуртка кирип кетти, холка чыгып кетти. Моюн баш менен дененин байланышы жоголуп кетти. Ашыкча салмак, шишик, же өтө арык, чач түшүү айттым, Айтор ушундай көйгөйлөр кимде бар? Кимдин көзүнүн нуру өчүп калды? Жашоодо өзүн таппай калды? Ким? Эми кыздар, карап көргүлөчү. Ким качан денесине приказ берди? Эртең мен турганда көзүм ачыл, мен ойгонуп жумушка барышым керек деп ким приказ берди? Ким тамак жеди? Ашказаным кичинекей алып кел мага. Мен азыр тамакты аш кылышым керек деп ким приказ берди ашказанга? Ким давай ичеги карын, сортто бөл, суюкту бөлүк аркылуу, жоон ичеги аркылуу тиги заңды алып чык деп ким приказ берди денесине? Колум өйдө көтөрүл деп ким приказ берди? Өйдө дагы көтөрүлүп кой, дагы кичине көтөрүлүп кой деп ким приказ берди? Жок, эч ким. Денени Алла Таала өзү жөндөп койду. Көбүнчө адамдар мындай тырышуу абалында жүрүп, мындай тырышып, коён болуп жашайсың да. Сен эркин жашашың керек негизи, аманатсың, сен корголушуң керек, сен жылуулукка ылайыксың, эркелеп жашаганга ылайыксың негизи. Бирок эмне кылабыз? Биз өзүбүздү мындай коомдон коргоп жашайбыз, адамдардын сөзүнөн, көзүнөн, бизге кыла турган критикасынан жакшы болгубуз келип кетет, адамдардан жылуулук алгыбыз келип кетет. Ким кыйкырып коет экен, ким мындай сүйлөп коет экен деп коркуп кетебиз, титиреп турабыз. Көп аялдарда бар, күйөөм эчтен киргенде ушу үйүң жыйылбаптыр, тамагың мындай экен, анан тигиндей экен деп, жаш келиндер айрыкча күйөөсүнөн коркуп жашайт. Да эмне деп жиберет экен деп, кайынжуртунан коркуп жашагандар али бар. Элестет, сен коркуп, подсознанияңда коркуп жашаганда сенин денең кандай турат? Тынчсызданып, коркуп жашаганда денең спокойный турабы же тырышкан абалда турабы? Тырышып, катып, коргонуу сезимине көчүп кетет, Распы? Эми тырышып, катып турганда омуртка тутуму тырышабы? Тырышат. Тырышып көрчү. Тырышканда сизден бутуңуздун манжалары тырышып калат. Согончокту сиз ордуна кое албайсыз. Эгер согончогум иштебесе, манжама тырышсам, дароо менин ичим чыгат, омурткам ичке кирип кетет. Анан омуртка органдарды тартып кетти. Дароо булчуңдардын баарын тартып алды. Фасцияларды тартып алды, то есть фасциялар иштеди, связкалар, жадымды көтөрүп турган связкалар көтөрүлдү, Мына. Бирок көп аялдар мондай жүрөбүз. Мындай. Байкап көргүлөчү. Эки бутуң эки жака ачык. Мондай. Эки бутуң сыртта карап турат. Ар кандай ушундай бир туура эмес кыймыл-аракет, өзүбүздүн бир оюбузду башкара албагандыктан денебизге зыянын тийгизет. Анан бат эле жатының түшүп калат. Төрөгөндөн кийин дейбиз, ооба, төрөгөндөн кийин жатын түшүү болот. Анткени биз кош бойлуу учурда дагы жан дүйнөбүзгө дагы денебизге да көңүл бурбайбыз.
Төрөгөндү айтмакчы. Аялдар, мен кече жаңа обучение алдым дедим го. Ошондо биздин устазыбызга Кытайда жашап келген кытайлык кыргыз келди да, обучение этот эмеге. Дот терапия алганга. Ошол айтып атат, кытайлар дейт, строго 40 күн жатышат дейт. Кытайлар жатышат экен. А биз аялдар разрыв болуп атса дагы өлүп тирилип бир нерсе кылышыбыз керек. Жата албай коебуз өзүбүз эле. Мунун баары коркунуч, тынчсыздануу, бир жаман болуп калам деген, эл айтат деген ичибиздеги бизди башкарып аткан сезимдер го. Айтор биздин денебизди сезим башкарды, сезимдер аркылуу денебизге таасир этти. Анан жатының түшүп калды, Зара кармай албай калды. Эми карап көргүлө кыздар. Зара кармай албай калдыңыз. Зара чыгуучу түтүкчөнү, Зара системасын эмне башкарат? Нерв система башкарат. Нерв системаны эмне башкарат? Биздин психика башкарат. Туура көнүгүүлөрдү жасап отура нерв системабызга таасир эте алабыз. Эми нерв системабызга кантип таасир эте алабыз кыздар? Кичинекей маалымат берейин, Мына. Так. Мону карагыла. Бул биздин кан айлануу системасы. Денеңде кан айланып атат, скоросту күчтүү да. Бир самолеттин скоростунан дагы күчтүү. Самолет не болуп калыптыр да. Буга маани бербейсиң. Кан не болуп айланып атат, эмне үчүн кислород жетпей калды, мен кандай дем алып атам? Аны менен ишибиз жок. Давайте карагыла. Бул биздин артериялык кан тамыр. Артериялык кан тамыр чыкты. Капиллярларга келди. Вена кан тамырларынан фильтрленди. Фильтрленип, көмүр кычкыл газы кайра жүрөккө келди. Көмүр кычкыл газы жүрөккө келип калды го. Эмне болот эми? Жүрөктө калып калабы, жүрөккө зыянбы? Жүрөк кайра аны чыпкалап өпкөгө өткөрүп берет. Көбүнчө аялдар выживание болуп кеткенде, уялам, балам, кызым, кайын журтум, тирилик дегенде, же туура эмес тамактанганда, же суу ичпей койгондо, өзүн унутуп кеткенде, могу көмүр кычкыл газы биздин денебизде калып калат. Ал эми туура дем алып, дем чыгарганда көмүр кычкыл газы денеңен бөлүнүп чыгат. Нерв системаң бошойт. Нерв система бошогондо эмне болот? Булчуңдарга туура көнүгүү жасаганда эмне болот? Фаацияларга туура көнүгүү жасайбыз. Бир эле биз дем алуу менен калып калбайбыз да. Бир калгы дем алып, дем чыгарып койсоң эле денең керемет болуп атса, андай болбойт. Керемет болбой калган, буга чейин денебизди жайлап койгонбуз. Диафрагма деген бар. Диафрагмам барбы, жок, ишим жок. Көзүм бар, мурдум бар, болду, иши кылып, өңүм бар. Ошол жерде боеп коем, тырмакты болсо боеп коем, лакты коюп коем, үстүмө кийимди жаап коем, жылтырап тойго кийинем. Болду, мен жашоону ушундай деп түшүнөм, денени ушундай деп түшүнөм. Көп аялдар ушундай. Алло. YouTube. Ё-моё, YouTube'га кире алар бекен. Азыр мен экинчи телефонду колдонуп аткам да. Эфирге. Десе, не кылабыз анан? Эфир сактайбыз, анан көрсө болот бекен. Азыр эфирди үзбөй эле койбоймунбу? Макул. Анан кыздар, диафрагмаңыз бар экенин билчү элеңиз, сизге кызмат кылып аткан самый важный органыңыз бар экенин билчү элеңиз. Мына диафрагма кабырганын алдында органдарыңызды үстүнөн каптап турган. Мына тешикчелери бар. Ушул диафрагма көбүнчө аялдарда катып калат, иштебей калат. Диафрагма иштебейби? Сен төмөнкү булчуңдун калыбына келбейт. Сөөктөрүң жылат. Ички органдарыңда букет көйгөй пайда болот. Биз мына диафрагма менен иштейбиз. Кыздар айтмакчы, мен айым сырына дагы, психосоматика курсума дагы, офлайнга да бербеген дем алуу көнүгүүлөрүн берем. Кыска, нуска, бирок пайдалуу дем алуу көнүгүүлөрүн берем. Сиз ушулбу дешиңиз мүмкүн, бирок сиз аны билбейсиз. Жасап көрбөгөнсүз. Оп-оңой. Тоону томкорбойсуң, онтобойсуң, бышылдабайсың, кыйналбайсың. Жөн эле мен берген көнүгүүнү бир аз эле мээни кошуп туруп аткарып коесуз. Кыска убакыт. Ашып кетсе 5 мүнөт болду. Ашып кетсе 5 мүнөт жасайсыз.
мына ошол көнүгүүлөрдү мен марафондо беремин, могу диафрагма менен иштеген. Анан ички органдарга кислород келет. Мына жогоруда бирөөңөр жаздыңар го, бөйрөк оорудайгабы деп. Ооба, бөйрөк негизи кыздар, йога, интим гимнастика, жан дүйнө менен иштөө бул бөйрөк оору эле эмес, ашказан көп ооруларга пайда, варикоз мисалы, көп ооруларга пайда. Бирок мен силерге обещать этип, силердин бир жоопкерчилигиңерди алгым келбейт. Кыска айтып өтөм важныйларын, калганын айтпайм. Тынч жашагым келет. Себеби силер мен айтканды кыласыңарбы, кылбайсыңарбы билбейм, бирок бөйрөгү оорубай калган аялдар 10 миң деп саналат. Кан басымы көтөрүлбөй калган аялдар 10 миң деп саналат. Жүрөк оорубай калган аялдар 10 миң деп саналат. Рактан айыгып кеткен аялдар көп. Балдар оорубай калган аялдар көп. Ажырашпай калгандар көп. Ошол диафрагма менен иштейбиз. Диафрагма бул могу жериңер пустой эмес го. Мына бул таз болсо, мына жамбаш, бул диафрагма, ушул жерде жаадының бар, жүрөгүң бар, бөйрөгүң бар, жатын түтүкчөң бар, баары бар. Анан кыздар, денемди эмне кармап турат? Фаца кармап турат. Фаца деген бул эмне? Фацаң болбосо эмне болот? Булчуңдарың кулап кетет. Элестеткиле, боор деген малдын боорун элестетсеңер, мындай кандан турат, Эгер бооруңдун сыртын мондай фаца кармабасам эмне болот? Ички органың аралашып кетет. Биз денебизди кандай эзебиз, оор көтөрөбүз, туура эмес кыймылдайбыз. Ушул фацаларды бошотуу керек. Ушул фацалар менен туура иштейбиз. Давайте кыздар, кана. Могу жериңерди ачкылачы. Көкүрөгүңдө фацаң чой. Кантип чоёсуңар? Чойгулачы. Ким чоёт? Чоюп көргүлө. Көбүнчө аялдарда көкүрөк фацалары түйүлүп калат. Бул деген гормон, нерв, лимфа системасынын кесилишкен жактары. Көкүрөк. Бул түйүлүп кала турган болсо, сен дайыма кысыласың, ачууланасың, коркосуң, тынчсызданасың. Анан диафрагманын алдына аба келбей калат, көкүрөгүң кысылса, анан барып туруп миома, киста, аденомиоз, гидросальпинкс, көп оорулар пайда болот. Анан эрозия, кын булчуңдардын боштугу, оргазм сезинбөйтүгү, көп оорулар пайда болот. Эми ким ачып көрдү могу жериңерди? Ачып көрдүңөрбү? Көкүрөктө фацаңарды чоюп көрдүңөрбү? Ким ачып көрдү көкүрөк фацасын? Айткыла мага. Мына мен далыны ачып атам. Мына далы фацаларын бир аз чоюп атам. Мына. Эми көкүрөктө фацаны ким ачат? Туура жасоо аркылуу. Көкүрөктөгү фацаларды ачуу үчүн биз колдун учу менен иштейбиз. Анан бүткүл арткы омурткалары менен иштейбиз. Кызыкпы кыздар? Могу жериң түйүлүп атса, колдун учу менен кантип иштейсиң сен? Бул менин методикамда бар. Альхамдулиллах, мага Кудайым ушундай бир мүмкүнчүлүктү бериптир. Жеңил түшүнүү, адамдардын денесин сезе алуу, адамдарга маалымат жеткизүү бир мүмкүнчүлүгүн берген экен. Ошол мүмкүнчүлүктү мен силерге колдонуп атам. Көкүрөк ачылганда аялдык энергия кадимкидей ачылат. Ошол көнүгүүлөрдү берем. Көкүрөк ачуу көнүгүүсү эмес, мен аны йога берип атканда берем. Кантип биздин көкүрөк фацаларыбызга таасир бере алабыз. Андан кийин фацаларды ачуу менен жашарабыз кыскасы. Муну биздин дагы важный системаларыбыз. Мына меридиан бул медицинада айтылбайт, далилденбеген, илимде далилденбеген деп эсептелет. Анткени бул мировой деңгээлде көтөрүлүп чыкпай калган. Бирок биздин меридиан точкаларыбыз буулуп калса, кын булчуңдары түшө берет, көтөрүлбөйт, жатының түшө берет, зара кармай албайсың, миома, киста, букет оорулар менен ооруйсуң. Меридиан точкалары менен иштейм деп айтпайм мен. Бирок бизде ушундай система бар. Ошону айтып өтөйүн дедим. Анан нейронный связь. Нейрон бул жакшы да эмес, жаман да эмес. Бул сенин позитивдүү ойлоруң же негативдүү ойлоруң. Нейронный система бул каякта жайгашат? Бул биздин жүлүн, нерв системаларыбызда жайгашат. Нейронный система бул мындай да, аялдар, эми ушул жерде бир нерсе айтып өтүшүм керек. Бизди эмне башкарат? Эмне деген бар бизде? Рептильный мозг деген бар. Рептильный мозг. Бул эмне кылат? Иши кылып тирүү калыш керек. Мисалы, сизди бирөө дайыма жейт. Кемирип отурат сизди. Токсичный адам бар жаныңызда. Тирүү калыш үчүн же адам жертва состояниесине түшүп кетет.
ошонун көңүлүн алам деп коркуп, эгер анын көңүлүн албасам эмне болот, ал кетирип салышы мүмкүн, уруп коюшу мүмкүн, төбөлөп кетиши мүмкүн. Мисалы айтор рептильный мозг выживанияга жооп берет. Коргон деген сөз. Коргон, мындай өзүңдү айтор жаша. Буга лимбический система кошулат. Кантип? Мисалы кайнене келинге зулумдук кылды дейли. Мисалы эми жашоо, күнүмдүк жашоодан айтып берейин да. Келин эмне кылат? Өзүн коргойт. Өзүн коргоп дароо барып туруп оозу мурдуна тыгылып кайнесинин көңүлүн алууга кирип кетет. Же болбосо кайнеси менен урушуп кетет өзүн коргош үчүн. Буга чувств, сезим кошулат. Коркуу болушу мүмкүн, ачуулануу болушу мүмкүн, айтор бул сезим кошулат. Же болбосо келинди наоборот, келин кайнесин сыйлабай койду. Кайне өзүн жаман сезип калат, бир чувство кошулат, бир өзүн ненужный сезген, бир жертва, бичара сезген сезим кошулат. Анан бул ооруй баштайт. Выживание болуш керек. Мен бичара болдум, мен сыйланбай калдым деп ооруй баштайт. Мисалы, бул бир мисалдарды айтып атам. Мен көп мисалдар, миллион мисал жетпейт. Эгер айта турган болсок, ар бир адам өзүнчө бир китеп го. А эгерде буга биз билим болсо, неокортексти кошобуз. Неокортекс деген бул эмне? Акылды кошуу. Мисалы, келин кайнени сыйлабай койсо, кайнене айтат: "Кагылайын балам, кайерде мен сенин көңүлүңдү оорутуп койдум. Сен менин урпак улоочумсуң. Мен аябай өзүмдү жаман сезип калат экем. Кел балам, экөөбүз бир үйдө тургандан кийин, экөөбүздү бириктирип турган балдар болгондон кийин, менин урпагым мынакей, сен төрөгөн балдар. Экөөбүздү ушул балдар бириктирет. Кел, тамырыбызды бекемдейли" деп айтса, бул жерде акыл кошулат. Же болбосо келин кайнеге: "Апа, неге ушинте бересиз? Неге мени жаман көрө бересиз? Неге мени кабыл албайсыз? Мени кабыл алыңчы, качан кабыл аласыз мени? Акыры экөөбүздүн бириктирип турган экөөбүздүн тамыр бар го. Мына мен төрөгөн бала, сенин урпагың. Экөөбүз жипсиз байланганбыз мына ушул системага" деген сыяктуу айтса, мында неокортекс кошулат. Бирок, кыздар, билим жок болгондуктан биз неокортексти кошо албайбыз. Неокортекс бул билим негизинде ишке кошулат. Неокортекс ишке кошулган сайын рептильный мозгдун сезимталдуулугу азаят. Лимбический система неокортекске кошулуп иштей баштайт. Түшүндүрө алдымбы? Түшүнгөн жокпузбу, кыздар? Билим менен неокортекс кошулат деп айтып өттүк, э? Азыр могу жака жазайын. Неокортекс, рептильный мозг, анан лимбический мозг. Так, катарын бузуп койдум. Катарын бузуп койсом да көрсөтүп берейин азыр. Сүрөт менен чийип бербесем түшүнбөй каласыңар да. Мына рептильный мозг. Бул эң биринчи адамда ушул иштеп чыгат. Менин балам, менин күйөөм деген сыяктуу мындай бир сезимдер. Бул ошон үчүн эркеги аялды измена жасаганда, аял ушул рептильный мозг аркылуу жооп берет, эмоцияларын башкара албайт, сразу өзүн керексиз сезген, ачууланган сезимдери кошулуп чыгат да, ушул экөө менен аял аракет кылат. Ал эми билим боло турган болсо, неокортекс кошулат. Неокортекске биз маалыматтарды беребиз. Неокортекстин жумушу жакшырган сайын булардын рептильный мозг менен лимбический мозгдун сезимталдуулугу азаят. Иш жоголуп кетпейт, азаят. Неокортекс деген бул нейронный системаларыңдын бир жакшыруусу деп айтсак болот. Мына биздин нервная система, денебизди басып кеткен нервная, басып турган, денебизди бүт каптап турган, бизди башкарып турган, тырмагынын учуна чейин сени башкарып турган нервная система. Мына эң көп жайгашкан нейронный система нерв системасында. Көбүнчө биз мону эмнеге толтуруп коебуз? Мусорго толтуруп коебуз. Кандай мусорго? Жаман ойлорго толтуруп коебуз, негативге толтуруп коебуз дагы. Бул кысылып калат, нерв система жакшы иштебей калат. Нерв система жакшы иштебей, биз ооруй баштайбыз, органдарга кан жетпей калат. Ал эми йога жасаганда айттым го жанагы, булчуңдар ачылды, фасциялар ачылды, мына
Эң биринчи биз фацияларды бошотобуз. Фациялар бошогондон кийин фациялар нерв система дароо бошойт, дем алуу көнүгүүлөрүн берем деп айттым. Анан могу булчуң системасын акырындык менен могу кулабай карматып турган, жана мен көрсөтүп кеткен булчуңдарды сыртынан каптап турган фация. Ошол фациялар бошоп, ички булчуңдар бошойт, анан кан тамырлар бошойт. Ошентип бүткүл денебизге бир катар тегиз пайдабызды бере алабыз. Дем чыгаруу тездик менен иштейт дедик го, шашпай дем алчы. Бир 5-6 жолу дем алганча кан кайра жүрөктөн чыккан кан кайра жүрөккө келип калат. Түшүндүрүп алдымбы? Мына ошонун өзүндө биз күчтүү кан айлануу, зат алмашуу, нерв система бүткүл денебизге пайдасын тийгизе алабыз. Айтор, жан дүйнөңдө көйгөй болуп атса дагы, кайсыл бир деңгээлде денең менен иштөө аркылуу сен ден соолугуңду жакшырта аласың. Жатыныңыз көтөрүлөт, ошентип зара кармай албоодон арыласыз, төмөнкү булчуңдарыңыз агара баштайт, анткени сиздин гормоналдык системаңыз жакшыра баштайт. Кадимкидей жашарасыз. Менин мурдагы эфирлерим карасаңар, менин могу жагым бир аз түшүп турчу, мондай болуп, жаңы чыккандагы эфирлериме. Кийин мен байкадым, муну эфирлеримди айта берип уже билип калдыңар го. Мына могу баш сөөктөр бар го. Баш сөөктөр мына мойнуң кирип кетти го ичиңе. Эми мына ээкти аркага берүү аркылуу, фацияларыбыз менен иштөө аркылуу, фация бүткүл денеңизди башкарып турган фациялар. Туура эмес жасасаң ухудшение болот, туура жасасаң улучшение болот. Тандоо сиздики. Ошону туура жасоо аркылуу мына фация деген мына көбүнчө биз могу фациялар, денебизди кармап турган фациялардын жакшы иштешине мүмкүндүк бербей коебуз. Ушул фацияларды дагы жумушка кошуш керекпиз. Мына могу биздин төмөнкү булчуң могу жакта кын, женский органдар могу жакта жайгашат. Эми бул омуртка. Биздин омуртка тутум менен мына булчуңдарыбыз баары бири-бири менен связаны. Омурткаң ичине кирип калды, омурткаң иштебей калды, булчуңдарың таштайт, могу бири-бирин туташтырып турган связкалар таштап жиберет. Эми ошонун баарын жеңил, татаалдаштырбай, оп-оңой эле көнүгүүлөрдүн жардамы менен кое салса болот, жыйынтык алса болот. Так, түшүндүрүп алдымбы кыздар? Эми аялдар качан өзүн жоготуп алат? Аялдар мен баарын өзүм көтөрөм деп жоготуп алат. То балам окутам, то кызымды окутам, мен өзгөртөм, күйөөмдү өзгөртөм, келинимди өзгөртөм, кайненемди өзгөртөм, оңдойм, баланчанын жашоосуна таасирин тийгизем, баланчанын көйгөйүн чечем деген сыяктуу. Бирок өкүнүчкө карай аял күчтүү боло албайт. Элестетчи. Арстан турат. Жанында жолборс турат. Кимиси күчтүү табигатта? Арстан күчтүү, Анын жанында жолборс эмне болот? Кыйналат, Кыйналат. Ал выживанияга кирип кетет. Арстанды жеңиш керек, оокат жеш керек, тирүү жүрүш керек. Туурабы, жолборс? Эми карагыла. Жолборстун жанында гүл турат. Гүл сен. Негизи сен, мен баарыбыз. Менин абалым ошондой эле. Же болбосо да тыйынчыкканды элестетиңиз, жолборстун жанында тыйынчыккан турат. Менин абалым тыйынчыккандай эле. Мен кааласам, каалабасам. Өтө күчтүү аял болуу аялга оор келет. Аял ооруп калат, өзүн жоготот, баткартайып кетет. Элестет. Анан тыйынчышкан жолборс сыяктуу жашап атканын элестетчи. Жолборстун алдынан түлкү кашкыр чыгып калды. Жолборс түлкү кашкырды жей алат. Тыйынчышкан ошону жейм деп кыйналат. Ооба кыздар, жалгыз бой аялдар, эркекке жоопкерчилик албаган аялдар, өзүңөр балдарыңарды багып атасыңар, үй жай кылып атасыңар, мүмкүн өзүңөр эле жоопкерчиликти алып алдыңар, иштегиңер келип, акча тапкыңар келип, көз каранды болбоймун деп эркегиңерден сурай албай, же үй бүлөлүк программа, үй бүлөдө апаң башкарды бардыгын, апаңыз башкарды, апаңыз чечти, сиздин мээңизде эркек башкарат, эркек коргойт деген чечим жок.
атанын коргоосун сезинбей калдык, алар ата энебиз бири бири менен урушуп жашады, токмоктошуп жашады мисалы да. Анан сен өзүңдү жалгыз сезип калгансың, эмоционалдык жалгыздык бар. Ошондой нерселердин айынан биз баягы жашоодо күрөшүп жашаганга үйрөнүп кеттик да. Эми ар кимде ар кандай кайын журт кийгилишкен үйлөр бар, кайын журт кийгилишкен үй бүлөлөрдө да аялдар кыйналып калат. Эми кыздар, тагдыр ар кимде ар кандай. Бирок канткен күндө дагы сен баары бир өзүңдүн аял экениңди түшүнүшүң керек. Адам экениңди түшүнүшүң керек. Сен каалабасаң чарчайсың. Эркек болуп жашагандан чарчайсың. Чарчаганыңды түшүнсөң жакшы. Түшүнбөй калсаң анда жаман. Түшүнбөй калсаң уже поздно болот. 70-ке чыгып кетесиң. 70 жаш. Эми жаш, ар бир жаштын өзүнүн бир алтын курагы бар да. 70 жаш деп айтууга оңой болгону менен 70 жашка барганча аялдар эгерде балам, кызым, күйөөм, тигини өзгөртөм, муну өзгөртөм деп жашаса, 70 жашта аялдын соо жери калбайт. Жүрөгү ооруйт. Кудай билет стенд болуп калат. Кудай билет 5-6 жеринен операция болуп калат. Же операция кылдырганга жүрөгү көтөрбөйт, ошол оору менен жашаганга туура келет. Мен андай апаларды көп билем. Даже балдарына сый урмат кетип калат. Мындай аялга обидно болот. Апа дегенде баардык эле балдар апаларын сыйлап отурган жок да. Мындай уже аял өзүнүн балдарына кереги жок экенин сезинет. Даже ар кимде ар кандай, Кудай сактасын. Эркек баланы деле башкара берсе бала тажайт. Кыз баланы деле апа отуруп алып, 70-80де апа отуруп алып, сен мындай болбойсуң, тиндей болбойсуң десе кыз бала деле чарчайт. Мага 50ден ашып калган эчке келди. Апасы 80де экен. Апам экөөбүз сүйлөшпөгөнүбүзгө 3 ай болду, таарынышып сүйлөшпөй калдык дейт элестеткиле. Эми аябай дейт. Анан мен сабагыман чыкты, оффлайндан чыккандан кийин апама чалдым дейт. Сүйлөштүк дейт. Аябай апам менен сүйлөшкөндү сагынып калыпмын. Апам да менин сүйлөшкөндү сагынып калыптыр дейт. Эми таарынба деп айтайын десең сезим. Сезимди эч жака ката албайсың да. Чувство сенин денеңде жашайт, сен денеңдеги болуп аткан нерселер менен реакция бересиң да. Мисалы сен бирөөгө катуу таарынып калдың, чалайын десең көкүрөгүң кысылып чыгат деген сыяктуу, туурабы? Жаман апага эми критика болгон, таарынып сүйлөшпөй коюу, бул адамдын өзүнө зулумдук бул. Туура эмеспи? Туура. Болгону баягы күрөшүп жашап кийин сен кадырыңды жогото аласың. Мээримдүү, жүрөгү ток адам бул сый урматын сактай алган адам деп түшүнөм мен. Удобный адам эмес, ыңгайлуу адам эмес, позитивный адам, позитивный. Апа боло билген, өзүнүн аял экенин билген, жашоодо болгон нерселерин болгондой кабыл алган адам. Анан салгылашып жашап, элестет эми сен, көп аялдар жолборс болуп жашайт да. Салгылашып, согушуп жашайт. Элестетчи жолборстун образын арстандын жанында. Оорбу? Оор. Корабль күтүп жашайт да аялдар. Тегирмен парасын элестет, тегирмен парасы. Ким билет тегирмен айланган тегирменди билесиңерби же билбей калдыңарбы? Биздин үйдүн жанында тегирмен бар болчу, мен жакшы билем тегирмен кандай деп айланат да, прям. Анан ошол парасына отуруп алабыз дагы биз айланып жашайбыз. Убакыт жок дейт. Көнүгүү жасачы, убакыт жок. Кайрылат, баледей болуп кайрылат, адам болуп кайрылат. Мен маткам түшүп калган, мен ушундай кыла албайм. Эжеке көнүгүү жасаңыз, бизде көнүгүү бар, онлайн формат бар, оффлайн формат бар. Кайсынысын тандайсыз десе, менин убактым жок экен. Убактым туура келеби деп шылтоо кылып тегирмен парасында отурат го. Анан өздөрүнүн убакыт бөлбөй жүрө берет. Анан бир күнү түшүнөт. Караса, баласы ага агрессия кылат, кызы ага агрессия кылат, же болбосо менин эфирлеримден бирөөнү угуп калат. Апа жылмайбаса бала жылмай албайт, апага жылуулук жетишпесе балдар ооруй баштайт деген нерсени түшүнө баштайт. Анан кой дейт да, өзгөрө баштайт, аракет кыла баштайт. Же бирөө күйөөсү измена кылып койгондо, экөө бири-бирин көргүсү келбей калганда, жан дүйнөсү кыйналып калганда, таарынып жашагандан чарчаганда анан аялдар кайрыла баштайт. Жумушу баштан ашып атса дагы, шөмтүрөп калганда, сүдүрөлүп калганда,
сүйрөлүп калганда, шүмүрөйүп калганда анан өзүнүн үстүнөн иштегиси келе баштайт адамдар. Биз сөзсүз билбейм жанагы жан дүйнөсү кыйналып, безилип, что-то күйөөм менен дурус эмесмин, балам менен дурус эмесмин, кызым менен дурус эмесмин, келиним менен жакшы эмесмин, кайненем менен жакшы эмесмин, кесиптештерим менен жакшы эмесмин, корком, тигил бул дегендер шүмүрөйгөн абалын күтөт окшойт дейм да. Бир сөмсөйлөгөн абалын күтөт окшойт дейм да. Күтпөйт, бирок барып калат ошого. Тегермен парасында отурат аял. Давай өзүңдү жакшы көр десең, убакыт жок. Биринчи тиги өзгөрүш керек, анан бул өзгөрүш керек, анан бул иштеп кетиш керек, анан бул турмушка чыгыш керек, анан бул жакшы болуп калыш керек, анан тиги кечирим сураш керек, анан өзгөрөм дейт. Корабль келбейт, жаным. Сага боор ачып, мен сени куткарып кетем. Сенде баары жакшы болот. Кел, тигил өзгөрөт, сенден кечирим сурайт. Сен жылуулукка, сүйүүгө толосуң. Сага жакшы сөздөрдү айта баштайт. Деп корабль келбейт. Мына корабль, аракет кыласың, жашаруу марафонун аласың. Же билим аласың айтор. Йога жасайсың, интим гимнастика жасайсың, аракет кыласың. Ошол корабльди өзүң башкарасың. Келди корабль сага, мына менин марафонум бар. Муну сен өзүң башкарасың. Кантип башкарасың? Мен берген көнүгүүлөрдү аткарасың. Йоганы жасайсың. Интим гимнастиканы жасайсың, мен берген сабактарга амал кыласың. Мына ошол корабль. Барлык нерсеге биз энергиябыз менен жооп беребиз. Каалаба. Мен дагы айланамдагы адамдарга энергия менен таасир этем. Алар менин ички абалыма, энергияма карап мамиле курушат. Эгерде мен өзүмө деген ишенимим аз болсо, өзүмдү жек көрсөм, өзүмө жиркенсем, анда алар мен үстүмөн карап мамиле кылышат. Эгер мен өзүмдү кадыр бартуу сезсем, өзүмдү жакшы көрсөм, анда мага ошондой мамиле кылышат. Алар өзгөрбөйт, болгону сенин абалың өзгөрдү. Эмоционалдык абалың өзгөрдү. Ушул. Өзүм көтөрөм деген аял эмне болот? Же өзүн унуткан аял чарчайт. Эртең менен ойгонсо деле чарчаң койгонот. Түндө 10 саат уктады болбосо. Көп уктагандан чарчап калдым десе, убагында уктап ойгонсо деле, эртең менен багымдатка турса деле чарчап ойгонот. Балдар сүйлөсө чарчоо менен жооп берет. Өзү бир самый подлый сезинип калат да, бар жерде артта калып калган сыяктуу. Мен көрүп жүрөм аялдарды. Бел, моюн, жамбаштары ооруй баштайт. Бир күнү барсаң киста деди эле, экинчи күн барсаң миоманы кошуп берди. 4-күн барсаң текшерилгени. Же болбосо биринчи жыл барсаң миома, экинчи жыл барсаң эрозия, 5-чи жыл барсаң муун оорулары дегендей. Аял эмне үчүн бат-бат ооруй берет? Аялга жылуулук жетпегенде же жылуулук сезинбегенде. Аял экенин унутуп кеткенде. Анан эмне болот? Балдарга бул кандай таасирин тийгизет? Аял жылуулук сезинбесе, жылуулук барбы? Сезбей атат жылуулук. Мына мисалы, мого бир буюм аял дейли, да, мисалы. Ай күндүн нуру тийип атат. Бирок бул муну сезбей атат да, мына. Бул сезсе, могу жака жылуулук өтүш керек эле да. Бул сезбесе, мындан өтпөсө, буга жылуулук өтөбү? Өтпөйт. Эми биздин жашоодо ала турган болсок, бул аял өзү холодный, жылуулук сезинбейт. Мисалы, балдарыбызды эркелетебиз. Кантип эркелетебиз? Кагылып кетейин жаным, онан пучу деп эркелетесиң. А сен жылуулук менен кандай эркелетесиң? Каалайм, жаным, чырагым менин, жүрөгүм менин, жаным. Мындай бала эч жерде жок. Менде бар. Кагылып кетейин, берекем деп жүрөгүң менен эркелетсең, мына ошол сенин жүрөгүңдөгү жылуулук могу балага өтөт. Жылуулук бар жерде оору болобу? Оору болбойт. Аялга жылуулук жетпегенде аял ооруйт, балдары да ооруй баштайт. Көздөрү күлбөй, мындай хрустальный болуп калат көңүлдөрү айтор. Сынып калайын деп турат, тарынчак болуп.
удобный болуп калат. Мисалы аял эркек өтө көп урушса, балдарда агрессивный оорулар болот. Аллергия, экзема, мисалы, рак оорулары. Эгер ата-эне урушса бири-бири менен, бирок сыртка билгизбесе, сөз менен эмес, сезим менен урушса, бири-бирин сезим менен жазалайт, сүйлөшпөйт бири-бири менен, бири-бирин сыйлабайт, мындай душасында, жүрөгүндө сый урмат жок. Мында балдар глубокий оорулар менен ооруй баштайт. Мисалы, кан оорулары, муун жана башка оорулар. А эгер ата-эненин мамилеси жакшы болуп, бирок чарт-чурт болуп кетсе, балдар температура болуп, ичи өтүп калышы мүмкүн. Бул эми бир себептери. Бул себеп, дал ушул себептен сенин балаң ооруйт деп айтууга болбойт. Мисалы, бир аял үйөөсүнөн Россияга кетишин каалабайт. Кеч кое бергиси келбейт, бирок үйөөсү Россияга кетет. Жыл сайын кетет. Үйөөсү кетерде бала ооруп калат. Неге? Анткени аял каты кое бербей атат. Каты кое бербей кетиргиси келбей атат, бирок аны сыртка айта албайт. Ички конфликт. Хорошо, бар, макул, иштеп кел деген менен ичи кое бербей атабы? Муну бала сезет. Мында дагы бала ооруп калат. Мисалы, бирөөнүн баласы температура болду, аллергия болду, анан экзема болду. Жолдошум кетерде ооруп калды дейт. Сен эмнени кое бере албадың? Балаңдын ооруганынын кандай бир плюстары болду, же болбосо кандайдыр бир сага жардам бере алды десең, ошол күйөөм кетишин, дейт, күйөөм кетишин каалаган эмесмин. Күйөөм 10 күнгө калды деп атпайбы? Бирок барып күйөө кеткен. Эми күйөөңөрдүн кеткени, Россиялап кеткени бул такыр туура эмес. Кандай болгон күндө дагы мен аял эркектин эки жакта жүргөнүн анча мындай колдобойм. Бул менин пикирим жеке. Эми эмне кылыш керек? Канткен күндө дагы аялдар, балдарыңар ооруп атабы, жылуулук сезинип атасыңбы, сезинбей атасыңбы, балаң сени сыйлап атабы, сыйлабай атабы, күйөөң менен мамилең муздак болуп атабы, жылуу болуп атабы? Сен эмне кыласың? Өзүңдү түшүнүшүң керек, жан дүйнөңдү. Бул марафондо, агарыктайм, жашарам, жаркырайм марафонунда бериле турган билимдер эч жерде жок. Мен өзүмдүн жеке жашоо тажрыйбамда дагы көп нерсе болду. Ден соолугумда көп көйгөй болду. 2015 жылы биз 2015 жылдан 2017 жылга чейин 2,5 жыл кыздар, 2,5 жыл биз жолдошум экөөбүз эки жакта жүрдүк. Ажырашып кеттик, экөөбүз 2,5 жыл ажырашып жүрдүк. Кайын журт менен түшүнбөйсүздүктөр көп болду. Бала тарбиялоодо чоң каталарды кетирдим, олчойгон ошибкаларды кетирдим. Өзүмдү жек көрчүм. Менин максатым, менин аракетим таң аткандан күн батканга чейинки аракетим мен жакшы келин болуп, жакшы болушум керек эле да. Жаман болбошум керек эле. Адамдарга жагынуу болчу. Кысылып, коркуп, адамдардан ошентип турчумун. Бул мага зыян алып келди. Өмүрлүк сабак болду. Аллах Таала жолумду ачты, шүгүр, элхамдулиллах. Бирок ошол кезде кыйналдым. Мына могу жазып атасыңарбы, балдарымды жетим кылбайын деп чыдап жүрөм деп. Жок, кыздар. Сен балдарыңды жетим кылбайын деп чыдап жүргөн жоксуң. Сенин акылың ушуга эле жетет. Адамдарды кабыл алганды үйрөнгүлөчү. Мен карыз болдум, кредит болдум, балдарым жаш болду, квартиралап жашадык. Тамак бирде бар, бирде жок күндөр болду. Тамак ашка адамдар тоюп, оозу мурдунан чыгып атса, мен тамакка жетпей жүрөм. Элдер эт жеп атса, булчылдатып эт салып жеп отурса, булар каяктан кантип эт салып жейт дейм да, кактан алат акча дейм да. Көрсө менин акчага болгон мышлением дагы дурус болбогон экен. Ойлорум жакшы болбогон экен. Адамдардан көз каранды болуп жашадым. Оорудум, кыйналдым. Ошентип анан ойлорум өзгөрдү. Адамдарга болгон ойлорум өзгөрдү. Кайын журтума болгон ойлорум өзгөрдү. Көрсө жакшы эле адамдар экен. Күйөөмө болгон көз карашым өзгөрдү. Өзүмө болгон көз карашым, жашоого болгон көз карашым, акчага болгон көз карашым өзгөрдү. Мунун баары бир күндө келип калбайт, бир билим негизинде. Ошентип өзүм ошол абалдан чыктым.
Айыктым эч кандай дарысыз. Ошол билимдеримди сиздерге бөлүшүп келип атам байма-бай 2021-жылдан бери. Кайын журтум жакшы адам экен, жолдошум жакшы адам экен, мен деле жакшы экенмин көрсө. Адамдар денебизде бизди башкарып аткан, бизге көрүнбөй башкарып аткан реакцияларыбызга мындай алдында денебиздеги реакциялардын алдында алсыз болуп калат экенбиз да. Мисалы, баламды урбайм дейм, урушуп жиберем дейт. Мунун баары сенин денеңдеги реакциялар. Ашыкча салмак кетеби, кетпейби? Кетет, ооба. Көнүгүү жасайсың, фацияларыңды бошотосуң, денеңе кислород жибересиң. Мен жана көрсөттүм го кан тамырларды, эфирдин башында айтып өттүм. Ошол дем алуу системасына маани беребиз, жан дүйнөбүзгө. Бирок мындай нерсе бар. Сенин психикаң арык болгонду кооптуу деп эсептебеген болуш керек. Мисалы, бирөө коргонуп жашайт, неосознанно эркектерден коргонуп жашайт. Мындай күчтүү көрүнгүсү келет. Мындай аялдарда дагы суицида семирет. Анткени сенин психикаң арык болуп, фигурная болуп жүргөндү дурус эмес мен үчүн деп түшүнөт. Бул боюнча дейм дагы айтылат. Эмне үчүн адамдар жаркырабай калат, көзүнүн оту өчүп калат? Башкаларды өзгөртөм дегенде, оңдойм дегенде. Сен эми эч кимди өзгөртөм дебей каласың. Марафонго катышкандан кийин ойлоруң өзгөрөт. Ден соолугуң элек болосуң, жатыңды көтөрөбүз дегендей. Марафон кантип жардам берет? Мен жогоруда айтып өттүм. Могу денебизди кармап турган фациялар менен иштейбиз, булчуңдар менен иштейбиз. Төмөнкү булчуң жамбаш чарасындагы кын булчуңдардын айланасында булчуңдар менен иштейбиз. Ошентип көкүрөктү ачабыз, грудная клетканы. Йоганын 3 деңгээлин жасайбыз. Жан дүйнө сабактары ошентип бүткүл жан дүйнөң, денең, кан айланууң баары менен иштеп отура. Арыктайсыз, курсагыңыз кирет, денеңиз түздөлөт. Мен жана айтып келип атып, унутуп кетипмин. Ойлорум башка жака кетип калыптыр. Баш сүйөктөрүм ордуна келди. Анан могу кожам тартылып, кабатым, көзүм кабат ачылып калды. Беттерим кайсыл бир деңгээлде мындай пайдасын алды. Моюн булчуңдарым, кол, бүткүл дене булчуңдарым, грыжам кетти дегендей. Адам кандай учурда кыйналат дагы, ушак айткан учурда, осуждение кылганда, бирөөнү жек көргөндө, бирөөлөрдү талкуулаганда. Эмне үчүн талкуулайсың? Компенсация болушу мүмкүн. Сен бирөөнү талкуулоо аркылуу, бул дурус эмес, мен жакшы экенмин деген сезимди алып, сен өзүңдү тынчтандырасың. Бул бир. Экинчи, сен таарынып жашадың, күчүң обсужденияга эле жетет. Сен ичиң кайнап атса, сен сөз кылбай кое албайсың. Оозуңду ачсаң, ошол адам жөнүндө сөз чыгат. Туура эмеспи? Туура. Ошол эгер сен өзүңдү түшүнсөң, эч кимди сөз кылбай каласың. Сен бирөө сөз кылганда, анын күнөөсүн көтөрөсүң. Сенин жашооң оорулойт, анын жашоосу жеңилдейт. Сен кыйналып ямага кете бересиң, ал бийиктей берет. Түшүндүрө алдымбы? Анан конок чакырбай калганда да үйдө береке кетет, кыздар. Ошондой экен. Ушундай кыздар. Айта берсек маалымат көп. Али билгенден биле элегибиз көп баарыбыздын. Бешиктен кабырга чейин үйрөнүү дейт. Билген сайын билимиң көбөйөт. Ушундай ким катышкысы келет? Бул жылы бул марафон акыркы жолу. Жашарам, жаркырайм, арыктайм марафону акыркы жолу. Кайра бул марафонду өтпөймүн. Анткени өтүүгө уже убакыт да жетпейт. Азыр 7-ай жүрүп атат. Көп адам күтүп аткан психосоматика курсум бар. Баштайм дегениме 1 жыл болду. Аны 1 жыл мурда баштага өткөнмүн. Али өтө элекмин. Психосоматика курсу, айым сыры курсу бар.
ал азырынча башталбайт. Ошон үчүн марафонду пайдалангыла. Опушение матки 3-степень катышсам болобу? Сөзсүз болот. Оффлайн барайынбы, онлайн барайынбы? Онлайн жасай алсаңыз онлайн деле катыша бериңиз. Эгер жок онлайн жасай албайм десеңиз, анда оффлайн келесиз. Ошол. Ким катышат марафонго? Ким жатынын көтөргөм дейт, ким нерв системасын бошотуп, бир көздөрү тунук болуп, ааламды башкача карап жашагысы келет. Ким арыктайм дейт. Мына мүмкүнчүлүктү пайдалангыла. Анан эртең жүрөсүңөр, баягы 1000 сомдук марафонуңар качан башталат деп жүрөсүңөр. Азыр башталбайт. Ким эгер катталбаса, ал утулат. Мен силерге бир жагымдуу, анан күлкүлүү бир отзыв окутайынбы? Так. Мындет да. Мындай болуптур да. Биздин кыздарыбыздын бирөөсү урушуптур да, айтор аны. Ё-моё, кайда жүрөт азыр көрсөтөм кыздар. Эми ким кымбылчыңдарды бекемдеп жүргүсү келет кыздар? Кимге жагат? Жакпайт? Эмне жакпайбы же? Кызыксыңарго? Ким катышкысы келбей ойлонуп атат? Айткылачы, ким ойлонуп атат? Ошону айтып бергилечи мага. Эмнени ойлонуп атасыңар? Мону окусаңар, мына марафондон. Жашаруу марафонунан. Монтип жазыптыр. Башында менеджер катышасызбы десе, ойлонуп көрөйүн деп айткам дейт. Анан жашарыңыз келбесе, өзгөргүңүз келбесе, жүрө бериңиз десе, мээме тыкы тип тийди. Шашуу акча таап которгом, Кудайга шүгүр, ыраазымын деп атат да. Көрдүңөрбү? Бир эжем Бишкектен келди, бетиң соон болуп калыптыр дейт. Баардык көнүгүүлөр жакты өзүмчө, өзүмдү жакшы сезип калдым дейт. Эми мындай жыйынтыктар аябай көп, альхамдулиллах, көп. Эми ошол жыйынтыктарды силер да алгыла эми. Же жүрө беребизби? Сервис боюнча, шкафка кийимдерибизди каткан боюнча жүрө беребизби? Чечим силердики, эч ким силерди зордобойт. Эми биздин консультант кыздар силерди номер калтырган үчүн байланышат. Номер калтырдыңар, ошо көйлөйүңөр бар үчүн кайрылдыңар. Консультанттар кайрылат, ооба. И силердин көйлөйүңөр бар үчүн кайрылат. Ошол. Болбосо кайрылбайт эле. Мына 10 күндүк марафондон мына бүкүрөйүп жүрсөң эмне болосуң сен? Сен мээң иштебей калат. Сен денең менен мээңдин байланыш үзүлүп кетти уже. Эч нерсе кызугуң калбай калат. Оор жүрөсүң дайыма, башың ооруй берет. Мына уже марафондукун айтайын. Жеңилдеп, денем жумшарып, кыймылым жеңилдеп, осанкам түздөлүп калды дейт. Да, жашаруу марафондук. Энергия аз болчу, тизе сөөктөрүм, женский жакта оорулар, белдерим дейт. Чарчап калган болчум, депрессия болчум дейт. Эми бул жака көп отзыв калтырыптыр. Далым тырышып калды эле, ачылып калды дейт. Чоюлчаак болуп калдым дейт. Заара кармап калдым дейт. Дагы эмне дейт? Айызым келбей аткан, курска катышкандан кийин дейт, уже айызым жакшы келип калды дейт. Про виптеркин айтпай эле коеюн. Только марафондукун айтып берейин. Бул да заара кармап калдым дейт. Жел чыгып бара жел чыкпай калды дейт. Мынакей көрдүңөрбү? Опушение болуп аттым эле, жыйрылып сонун болуп калды дейт. Заара сонун болуп калды дейт. Мына кыздар, 1000 сомго ушул көйгөйүңөрдү чечип алсаңар эмне жаманбы? Бел ооруу кетти дейт. Башым басылды, кан айлануу нормалдашты окшойт дейт. Мына башым ооруй берчү эле, опушение болчу эле дейт. Холка чыгып кеткен болчу гимнастикадан, уже холка бир аз кетип калыптыр. Дагы кетет ошентейм. Бул 10 эле күндүк го. Бул жерде дагы заара кармай албай калгам дейт. Жел чыкчу дейт. Мына ийкемдүү болуп калдым дейт. Үй бүлөм болгон көз карашым өзгөрдү дейт. Ишеним дейт. Жакшы бул дагы. Жел чыкпай калганын байкадым дейт. Круто. Мына көрдүңөрбү кыздар? Мурун катышкам дейт, 9 айлык боюмда бар кезде уже бул да жакшы. Бул МВПке катышкан экен мурда. Аба кирип чыгып жүрчү, андай болбой калды. Ичимде кирди арыктап дейт. Кыздар, ичи чыгып калган аялдар барсыңарбы катышкыла? Арыктап калдым дейт. Же жүрө бересиңерби? Семирип кеттим деп ар жерде подушка коюп түшүп сүрөткө курсагыңарга. Бул да ошо жел чыгуу боюнча экен.
эми анын баарын айта албайм го. Мына, о, круто. Артча салмак, опушение матки, грыжа, геморрой баары жакшы дейт. О, карагылачы, кандай жакшы, 1000 сом менен. Мамиле жакшырды деп атат. Дагы. Сиситке окшоп үзүлө берчү аз-аздан дейт. Ошондой болбой калды. Ичим катпай калганын байкадым дейт. Запору барлар. Ар кандай дарыны ичесиңер го, 10 000 десе да алуу ичип атпайсыңарбы? Мына жолдошум да айтып калды, сонун дейт. Выделение азайды дейт, же жоголду дейби? Выделение азайып калды дейт да. Мына белим ооруп калып көптөн бери дейт айтор, мына жакшы болуп калдым дейт. Эми айтсак көп мындайлар кыздар. Көп. Не кылабыз? Тандоо сиздики. Жакшыны тандайм десеңиз дагы өзүңүз билесиз, же жүрө берем десеңиз дагы өзүңүз билесиз. Ким азыр катталса, аялдын тилиндеги бал менен у деген сабакты бонус кылып беремин. Ал VIP-деги сабак. Пожалуйста, алгыла, аракет кылгыла. Күчтүү сабактар болот, жан дүйнөңөрдү, жүрөгүңөрдү өзгөрткөн. Тупикте эле жашап атасың, сен тупиктен башканы көрбөйсүң да. Бир ямага түшүп алгансың, ошо ямаңдын ичинде башка нерсе жок, курсагың тоет. Айтор ачууланасыңбы, кыжырданасыңбы, яманы ары түртөсүң, бери түртөсүң, же ошол жерде жашай бересиң. Же ямадан чыгып, ямадан чыгасың лестница менен. Чоң чукур болсо, ошол жерден лестница менен чыгып, мына жарык бар турбайбы? Мына менин багытым бул. Мына ушул жака барсам, мага жакшы экен деген багытты табасың. Же ямадан чыгып жарыкты көрүп дальше өтүү, алдыга жылуу. Кайсыл тандоону кылам десеңиз, тандоо кыласыңар. Ким жашарам дейт, ким арыктайм дейт, ким жаркырайм дейт. Пожалуйста, кана номериңерди калтыргыла. Мен өзүм бүкүрөйүп калган элем. Семирип кеткен болчумун. Көздөрүм нуру өчүп калган, жылмай албайм. Мен ошол абалдан чыктым. Таарынычтан чыга албай жүрөм. Чыкканды каалабай жүрөсүз. Кое бере албай атасыз. Кечир десе кечире албайм дейсиз да. Эмне үчүн кечире албай атканын түшүнүшүң керек. Ошол катышам деп жазгандар сразу номер калтыргыла. Номер калтырабыз. Салмак кошкум келет. Салмак кошо албай аткан кыздар могу жакта. Ойдун баары бул жакта. Мурунку марафондогуларчы дейт. Программа менен таанышып чыккыла. Өзгөрүү бар. Мурунку марафондогулар деле катыша бергиле. Себеби өзгөрүү бар. Уже бул марафондун программасы өзгөртүлдү. Эми 100% эмес, бирок 50% өзгөртүлдү. Жакшы го, эми 50% өзгөртүлсө деле алып аласыңар, ошол 50% дагы алып кетесиңер маалымат. Көрдүңөр го мурда катышкандар. Марафондун катышуучулары барбы бу жерде? Канча 1000 сом төлөсөңүз дагы марафонго ыраазы болот элеңиз. Мисалы, марафонду аябай күчтүү аткарган айымдар 20 000 сом төлөсөңүз дагы ыраазы болот белеңиз. Мына могу жерде кечир дейсиң, бирок жүрөгүң кечире албайт дейт. Эмне үчүн жүрөк кечире албайт? Жүрөгүңдө бир нерсе бар да, сенин жүрөгүң триггер бар. Сенин жүрөгүңдө ошол кечире албай турган бир маалымат бар. Рептильный мозг башкарып атат деген сыяктуу. Отуз килограмм арыкташым керек. Эмне кыласыз? Качан арыктайсыз? Качан баштайсыз? 1 жылдан кийин баштайсызбы? 1 айдан кийин баштайсызбы? 10 жылдан кийин баштайсызбы? Же ооруп калганда, кан айланбай, кысылып, инсульт болуп калганда баштайсыңарбы? Качан баштайсыңар? 30 килограмм салмак таштаганга баштабайсыңарбы? Бүгүн баштагыла. Дагы катышайынбы дейт. Катышсаңыз болот. Программада өзгөрүү бар, ооба. Мисалы, мындай аялдар бар да. Канча 2021 жылдан бери мен сабактарымда жүрө берген аялдар бар. Айым сырын өтсөм, айым сырында катышат. Психосоматика өтсөм, психосоматикада, марафон өтсөм, марафондо катышат. Ошентип тынбай өздөрү менен өздөрү алек болгон аялдар бар. Эмизен болот, айланып кетейин. Мен дары сатпайм го. Күйөөм любовницасы бар экен, эмне кылуу керек? Чечим чыгарган, мен жашагым келет дейт. Кабыл аласың эми.
ооба күйөөм измена кылды, мен кабыл алам дейсиң. Дальше эмне кыласың? Дальше эмне себептен ушундай болду? Ооба, измена кылган күйөөңөрдүкү туура эмес го. Бирок сен күйөөңдү өзгөртө албайсың, ал туура эмес экенин билсе кылбайт эле да. Сен кайсы жерден мен эмнени дурустай алам дейсиң? Жировой гепатоз айыгабы дейт. Монжак менен иштейсиңер. Мен да катышам дейт Бегимкан. Сон катышкан сер үчүн мен аябай кубанычтамын. Мен катыштым, сонун сабактар бар, көп инсайттарды алдым. Жакшы. Төрөгөнүмө 20 күн болду, катышсам болобу? Йога эрте. Йога кылбайсыңар. Дем алуу көнүгүү кыласыңар. Интимная гимнастиканын базовый көнүгүүлөрүн кыласыңар. Анан ошол жан дүйнөңөр менен иштей бересиңер. Каяктан окугансыз дейт. Мен буга чейинки эфирлеримде айтып жүрөм каяктан окуганымды. Так. Үйдөн эле жасап арыктайбызбы дейт. Ооба, үйдөн эле жасап арыктайсыз. 100% өзгөргүм келет, вообще башкадан болгум келет, пожалуйста. Ким тоскоол? Эрозия айыгабы дейт. Бул сизден көз каранды. Мындай да кыздар, эрозияң бар, жировой гепатозуң бар, тыгылып калгансың, сазга малынып тургандай сезип атасың, сыйырматың кетип калган. Эми эмне кыласың? Баштай бергилечи, бүгүндөн баштай бергилечи. Эмне айым сырын күтүп отурасыңарбы, күздө болобу, кышта болобу деп. Психосоматиканы күтүп отурасыңарбы, кышта болобу, күздө болобу деп. Бүгүн баштай бергиле. Мен гарантия бере албайм, эрозияң кетип калат. Айым сырынан кетет негизи, аракет кылсаңар кетет. Психосоматикадан кетет, мисалы да. Сезимдер менен иштөөгө күчтүү темалар көп ал жакта. Мого марафондо эми проработка бар. Ооба. Жан дүйнөң менен иштейсиң, 4 психология сабагы бар. 4 сабак бар, ооба. 4 сабак, кыздар. Йоганын 3 деңгээли бар. Интимная гимнастика бар. Негизи эрозия деген бул тагдырды кабыл албоо да, адамдарды кабыл албоо, эмоциональный качели. Селкинчек күйөөң жакшы сүйлөгөндө настроениең көтөрүлөт. Күйөөң кагып койсо, сени сүйбөгөндөй мамиле кылып койсо, түшүп каласың да. Көтөрүлүп түшүп, эстрогениң ойнойт. Төмөнкү жагында кан жакшы айланбайт, анан эрозия болосуң. Кисталар кетеби? Мен кыздар, марафондон сен кистаң кетип калат деп мен гарантия бере албайм. Марафондон сен ямадан чыгасың, кын бекемделет, маткаң көтөрүлөт, грыжаң кетет, чачыңыз түшпөй калат, геморрой кетет, зара кармай албоодон арыласың. Влагалищең көтөрүлөт. Ошол, бирок душаңарды могу жак таштап койбошуңар. Душага берген сабактарды окугула, ушундай. Могу жакта эженин окуусун ар бир аял эженин сабактарын ар бир айым окушун каалайт элем. Мен да каалайм, аялдар ушу окуса экен дейм. Отпускадан бош элемин, бирок мойнум жар бербей атат. Бир нерсени баштайм, бирок аягына чыкпайм. Эми баштайсыңар, эми жасайсыңар. Жаш бала болбойбуз. 23 папиллома алдырам дейт. Негизи мен психосоматика курсуман папилломасы түшүп калган аялдар бар да. Бул вторичный ВК-да го. Кесарево болгонума 2 ай болду, жасасам болобу? Жок, жасабайсыз. Вообще жасабайсыз. Шовтор бүт элек, али ичинен бүт элек. Мен 2 жыл мурда катышкам, өтө сонун результатка жеткенмин дейт. Молодец, супер. Жировой гепатоз. Психика менен иштейсиңер дедим, жировой гепатоз боюнча суроо. Глубокий ооруларды ички органдардагы мочак менен иштейсиңер. Тамагыңыз ооруп атат. Ооба, тамагым ооруп калыптыр. Күйөөм сөгүп кемсинте берет. Мен да көргүм келбей калдым. Эмне кылыш керек? Өзгөр. Эмне үчүн сөгүп атат? Эмне үчүн сөккөнгө сен жол берип атасың? Күйөөң көчөдөгүнүн баарын сөгүп атабы же сен эле сөгүп атабы? Эмне үчүн? Мындай, мен күйөөңөрдү актабайм. Сөккөнү вообще туура эмес. Маданиятсыздык, аялды барктабастык, Кудайга кастык кылгандык, аманатты баалабай. Маселе бирок ошондон жүрөгү жабыркаган сен болуп атпайсыңбы? Сөккөнгө эмне үчүн сен доступ бересиң өзүңө? Бүгүндөн баштап сен өзүңдү түшүн, адам катары сез, сөккөнгө доступ бербе. Сөкпө мени! Эмне сөгөсүң? Мен сага эмес. Эмне үчүн мага ушундай мамиле кылынды? Мен өзүмдү кандай сезем? Менин жолдошума болгон көз карашым кандай? Мен өзүмө болгон көз карашым кандай?
эмне үчүн мага ушундай мамиле кылынып атат десең, ошондо жакшы болот. 11 айлык симфизит менен төрөгөн интим гимнастика жасасам болобу? Балам 11 айлык. Симфизит менен төрөгөн кыздар дот терапияны албайсыңарбы? Дот терапиясынан 3 саатта симфизитиңер жок болот. Кын булчуң 3 саатта уже бекемделет. Дот терапияны албайсыңарбы? Бирок йога жасабаган кыздарды дот терапияга албайм. Марафондор менен өтпөгөндөр дот терапия албайм. Кыздар, скидка болобу дейт. Канча кылып берели? Эмне 1000 сомдон ылдыйгы да кылып берелиби? Эми 1000 сом деген бул эми силердин чөнтөңүрдө ойлоп коюлган баа го, кыздар. Скидка сурагандар канча? 880 дейсиңерби, 980 дейсиңерби? Эми 1000 сомдон скидка сурабай эле койгулачы, кыздар. Мен силер үчүн эрте туруп өтөм, программа түзөм, убактымды баарын силерге берем, бара турган жактарыман отказ кылам, балдарыма убакыт бөлбөй силерге убакыт бөлөм. Ал жагын деле ойлогула да анан. Марафон сатып атат мага деген менен силер канча нерсе аласыңар? Мен азыр ооба, азыр 1000 ушул марафон. Зоп эмнеден пайда болот? Ар кимде ар кандай. Мындай да кыздар, психосоматика интернет атсаң, көз оору көргүң келбегенден, зоп невысказанный сөздөр деп айтылып жүрөт. Бирок мен буга кошулбайм. Ранчы кошулчум. Түү жагы бар. Бирок башка себептери да бар. Кыздар, катыша турган аялдар номерлериңерди калтырып койгула. Офлайн кайсыга канча убакыт дейт. Кыздар, ушу курс боюнча маалымат берип отурбай, мен силерге суроолоруңарга жооп берип, бир пайдалуу маалымат бергим келет. Курс боюнча маалыматты биздин коллективде кыздар деле силерге айтып коюшат. Давай маалымат билиш үчүн номер калтыргыла. Эмизип атканда болобу 11 айлык. Айланып кетейин. Болот, ооба, болот. Дот терапия баасы канча дейт. Дот терапиянын баасын дот боюнча маалымат билем десеңер, номериңерди калтырып маалымат билсеңер болот, бирок мен командам деле али билбейт дот боюнча. Себеби дот терапия боюнча мен уже обучение алып, окуум бүтө электе адамдар жазылып койгон. Мен ага убакыт таппай жүрөм эми. Менде субмукозный миома бар. Чувство вины. Мүмкүн. Или агрессия. Номер калтыргыла, мен азыр эфирден чыгам, бир аздан кийин ага чейин дагы жогоруда айтылган суроолорго жооп берейин. Негизи зоп деген бул зоп көп аялдарда азыр, аябай көп. Көп нерсени ичке жутабыз. Айтам деп айта албай жүргөн сөздөрүң бар. Анан айтып салыш керекпи? Айта албай мен өзүм ооруп калыпмын го. Давай мен айтам. Не надо? Мен айтканга кошулбайм. Сен ушундай кылгансың. Түшүн, просто кабыл ал. Аларга ошондой болгонго уруксат берип кой, болду. Миома бар эле, ага киста кошулду. Мен бая эле айтып өткөм, жүрө бересиңер, ошентип бир жыл миома, экинчи жылы барсаңар киста кошулат деп айткам, үчүнчү жылы барсаңар да бир баликет кошулат. Жүрө бергиле, эмне кыласыңар? Миома бар эле, баланын түкүн жүрө бересиңер, иштегиле өзүңөрдүн үстүңөрдөн. Көнүгүү жасагыла, аял катары өзүңөрдү кабыл алгыла, эмне үчүн мага ушундай мамиле кылынып атат деген сенин жүрөгүңдү ачып туруп, көзүңдү монтип чоң ачып кое турган вопросту бер. Эмне үчүн сыйлабай атат, эмне үчүн сөгүп атат, эмне үчүн ооруп калдым? Сен жөндөн оорубайсың. Маткаңды Кудай жаратып койду оорубай турган кылып туруп. Эмне үчүн сен ооруп калдың? Давай кыздар, маткада миома бар, киста бар, опушение бар, любой эле жан дүйнөм кыйналып калды деген аялдар колуңарды жатынга койгулачы. Марафонго катышам, бет түгүтүү барбы? Бар. Массаж лица барбы? Бар. Рыскан сонун үйрөтөт го кыздар. Геморройд операция кылыш керек. Өзүңүз билесиз, кестирем десеңиз, мен бирок операцияга вообще каршымын. Давай, кана кыздар, колуңарды жатынга койгула. Жатын тушка. Жатыны жоктор
эмне кыласыз? Турбаларыңыз барбы? Турбаларды жака коюңуз. Алда жокпу? Жүрөгүңүзгө коюңуз. Жатындарын алдырып койгондор. Чоң гана колуңузду жатынга коюңуз. Дем алыңыз. Ооз менен дем чыгарыңыз. Жатынды сезиңиз. Жатында кандай сезимдер жатат? Жатын каерде жатат? Жатынды сезиңиз каерде? Жатында кандай сезимдер бар? Жатын аялдын экинчи жүрөгү. Таарыныч барбы? Ачуулануу барбы? Кыжырдануу барбы? Жатын кыйкыргысы келеби? Ыйлагысы келеби? Таарынгысы келеби? Байкап көрүңүзчү. Сен мээңди курсоң, жатын сага бир нерсе айткысы келип атат. Миома бул жатындын тили. Мен баармын деген сезим, сен мени укпай атасың дейт. Биринчи башталды, мүмкүн айызың ооруп келди. Анан бир аз мүмкүн бир фолликулярный киста болдуң. Мүмкүн бир эндометриоз болдуң башында. Тоготпой койдуң, сезимдериңди укпай койдуң эле, сумбукозный миома болуп кетти, жана сумбукозный миомам бар деген. Просто сезчи жатыңыз сага эмне айткысы келет. Эми могу жака жазгылачы, жатыныңар эмне айткысы келет экен. Ким денеси менен контактта боло алды? Эч нерсеге калоо жок, балага кыйкырам. Пожалуйста, эртең сага балаң кыйкырат. Чыдайсыңбы? Сен карып калгансың, 50-гө чыгып калгансың, балаң сага кыйкырат. Чыдайсыңбы? 14 жыл болду ажырашканыма, эркектерден көңүлүм калып, шенич кеткен дейт. Кайта турмушка чыкуудан корком дейт. Могу жак менен иштегиле. Аденомиоз бар деп лечебный спираль коюп берген дейт. Белим ооруйт, таарыныч бар сыяктуу. Сезе алдыңыз, э? Белиңер айыгат марафондон. Сол жагым тез-тез ооруп калат. Таарыныч көрдүңөрбү? Моюн жак дейт. Да, ким эмнени жазат? Ыйлагым келди. Дурус. Ыйлап салыңыз. Бакыр ыйлагысы келип атат, таарынып дейт. Көп эле күчүп жүргөндө сезилет. Сонун го. Мен эч нерсе сезбедим, денем менен контакт жок. Мен таарынсам табарсыз ооруйт дейт. Эне болуп төрөгүм келет, төрөй элекмин. Сиздин психикаңыз, значит, баланы кооптуу деп санайт. Баладан важный башка нерселер бар. Ыйлагым келет, кыжырдануу бар, чарчоо дейт. Женский жагым ооруй берет. Менде тынч дейт, молодец. Тынч эле болсунчу. Булугуу бар, свобода керек дейт. Эмне кыласыңар, кыздар? Сол кабырганын асты ооруп кетти. Вот дененин үнү. Бир нерсе жетишпегенде жүрөгүм сыгылат. Жашоодо көп кыйналдым. Сыноо бардыгы. Эшик, башка эшикке киришим керек. Башка эшик бар сага. Башка эшик деген бир өсүү, жашоонун рахатын сезип жашоо. Эми кыздар, мен айта албайм. Мүмкүн сен жашоодон кыйналдым деп шүгүрсүз болуп кеткен болушуңар да мүмкүн. Аялдар шүгүрсүз болуп кетсе деле кыйналдым дей берет. Жашоо сонун эле. Мисалы да, ичимде кайнап ысып кетти ичим дейт. Кыздар, кызгандай болду, жакшы. Сездиң го? Эми эмне кылдык? Марафонго катыша тургандар, номериңерди калтырдыңар деп ойлоймун. Байланышат биздин коллективде кыздар. Анан номериңерди калтырып алып, өзүңөр байланыштан чыгып кетпестен связьда болуңуздар. Марафон сизге керек, өзгөрүү сизге керек. Ошол 1000 сомдун ичинен канчасы, мисалы да, баары менин чөнтөгүмө түшпөйт, баары менеджердин чөнтөгүнө түшпөйт. Бөлүнүп бизде расход көп. Анткени ошончо билим көп. Ошончо контроль көп. Силерди контролдойбуз. Ойготобуз, эртең менен журкандан тургузабыз силерди. График түзүп беребиз, расписание түзүп беребиз. Beş yaştan төрөсөм болобу, өтө кечпи дейт. Билбейм, консультацияга жазылып көргүлө, Жазбурго. 100 жолу жаздым. Эмнени жаздыңыз, Момошева? Жатын кыйкыргысы келип атат. Вот, эмнени кыйкыргысы келет?
Момошо номер жаздым дедиңиз окшойт да. Жакшы кыздар, коштоштук. Көрүшкөнчө. Пайдалуу болсун бүгүнкү эфир, бир жүрөгүңөрдү ачкан эфирлерден болсун, көкүрөктү ачкан, көздү койготкон, бүгүнкү уйкуңар жеңил болсун. Жүрөк тынч болсо, же көйгөйүбүздүн чечими табылса, тынч уктайбыз. Анан арыктоо марафонуна катыша турган айымдар, марафон пайдалуу болсун. Бир жарыкка чыгып, чечилбейт деген ден соолукта көйгөйлөрүңөр чечилип, жашоодо болуп аткан адамдар менен мамилеңерде бир кыйналып аткан болсоңор, жашоодо болуп аткан ситуациялар жеңил чечилип кетишине марафон түрткү болсун, марафон себеп болсун. Мени Кудайга тапшырасыңар. Мен өзүмдү Кудайга тапшырам. Билим берүү үчүн. Силердин ушул бергениңерди мага адал болуш үчүн мен да жан үрөйм. Окубай койдуңуз дейт. Көп сөздөрдү жаздыңар кыздар. Айрымдары бүгүн марафонго тиешелүү эмес, бүгүнкү акысыз сабакка тиешелүү эмес, ошон үчүн баарына жооп бербедим. Мен өзүм арыкмын, арыктап кетпейинби дейт. Арык мындай да кыздар, көп арык аялдар мындай өздөрүн кайсыл бир деңгээлде личный сезишет. Мисалы, мен бир аялды билем. Биринчи жолдошунан ажырашып калган, экинчи жолдошуна турмушка чыгат. Экинчи жолдошуна турмушка чыкканда, ал биринчи аял менен как будто ажыраштырып койгондой өзүн личный сезет. Ажыраштырган эмес, бирок чувство вины менен барат да. Көбүнчө мындайча айтканда, өзүн ашыкча сезген адам көбүнчө арык болот. Семиз да болушу мүмкүн, арык, көбүнчө арыктык ушундай. Чтобы батып кетиш үчүн, батып кетейин деген кезде, адам батып кетейин, могу жака батып кетейин, тиге жагып кетейин деген кезде адамда көбүнчө батып кетейин дегенде, сен көп месте элебей батып кетиш үчүн ушундай болушу мүмкүн, арык болушуңуз мүмкүн. Эми ар кимиңер бир китепсиңер, башка себептери да бар. Мен пикириме, эфирден айтып койгон пикириме байланып калбашыңар керек. Мо арыкмын, семизмин дегендер. Жакшы эс алыңыздар. Үйдөгү адамдар менен мамилебиз оңолобу дейт. Аракет кыласыңар, билимди аласыңар, ооба. Төлөм аткарып шык. QR кодду алып эле төлөм аткарып койсоңор эле жакшы болуп кетпейт. Билимди аласыңар. Силер марафондун ичине кирүү үчүн акча төлөп атасыңар. Бирок марафонду силер үчүн эч ким окуп бербейт. Марафонду бирөө окуп берүү үчүн эмес. Онлайн катышсак жыйынтык болобу дейт. Мындай өзүңөр ойлоп көргүлөчү, мисалы. Өзүңөр деле ойлоп көргүлө да. Ушунча марафон өтүп атасыңар. Анан бир да аял жыйынтык албаса, кайра марафон өтөсүңөрбү? Совестиңер чыдайбы? Бетиңер чыдайбы? Мындай өзүңөрдү ордуна коюп көргүлөчү. Мен ордума өзүңөрдү коюп көргүлө. Канча 5 жылдан бери марафон өтөсүз, бир да аял жыйынтык албаган. Кайра эмне? Силер марафон өтө бересиңерби? Совестиңер чыдайбы? Мен совестим чыдабайт, мисалы. Пайдасы болгон үчүн, ушунча аялдар жыйынтык алган үчүн өтүп атабыз да, кыздар. Мен деле Кудайдан корком. Мисалы, бизде канча аял иштейт. Эмне ушулардын баары Кудайдан жоок ачкан дейсиңерби? Кудайдан корккон аялдар иштейт. Бизде суроо жооп группабыз бар. Силердин сурооңорду ортого салып, кээде талкуулайбыз. Мо точно болобу, марафондон болбойбу? Мо эмне кылыш керек? Кээде кой, жоопкерчилик албайлы. Врачың уруксат берсе, катыш деп айт. Дейбиз. Эмне, бизге эле оңой дейсиңерби силер менен иштеген? Канча адамдар бар бизде аялдар силерге байланышып атканда совести менен байланышат. Эгер бизде жыйынтык болбосо, билбейм, мисалы да, мен бир жерге ишке кирдим дейли. Ал жак алдайт. Ал алдайт. Анан мен сага чалып алып, мен кантип алдаймын? Силер менен байланышпай эле го, менин консультант кыздарым байланышып атат. Алар да пайдалуу болгон үчүн байланышат да силер менен. Интим гимнастика менен миоманы жок кылса болобу. Кыздар жатын десе биз интим дегенди түшүнөбүз да. Анан ошон үчүн жатында көйгөйлөрдү интим гимнастика менен байланыштырып атасыңар. Йога жасайсыңар, пайдасын берет. Бирок аял катары өзүңдү унуткан болсоң, өзүңдү бир жака алып барып ыргытып жүргөн болсоң, өзүң жашоодон унутулуп кеткен болсоң, андай миоман кетпейт. Ушундай.
эже мен байланышкым келет дейт. Мен бирөө элемин. Мен көп эмесмин. Шүгүр, альхамдулиллах, мени пайдалуу кылыптыр Кудай Таала. Мен менен баарыңар сүйлөшкүңөр келет. Мен бүгүн офлайн сабак өттүм, 11:00 бүттү эфирим. Бирок мен 2,5 саат чайналып аялдардын суроолоруна жооп берип отурдум. Силер 2,5 саат жөн убактыңарды берет белеңер. Мен гимнастика өттүм, 2,5 саат гимнастика өтүп бердим, сүйлөп бердим, теория сүйлөп бердим, психология, гимнастика өттүк. Андан чыгып дагы 2,5 саат күйөөм измена кылып койду дейт. Бирөө менин балам ооруп калган дейт, бирөө ушундай дейт. Ошондой суроолоруна мен жертва болуп суроолоруна жооп берип отурдум. Эми чыгайын десем мени бирөө күтүп отурат да, чыгып баратса мени менен кошо чыгып баратат. Эмне болду десем, сизге суроолорум бар эле. Кыздар, мында убакыт деген нерсе бар. Баарыңар жеке сүйлөшкүңөр келет, түшүнүп атам. Бирок мен жалгызмын, баарыңарга жетишпейм. Мен аялдык энергиямды сакташым керек. Бул жакта жазылган консультацияга жазылган аялдарга жооп беришим керек. Могу жака номериңерди калтырып, кыздарга айткылачы көйгөйүңөрдү. Менин көйгөйүм чечилеби дегиле. Анан тяжелый боло турган болсо айтат аялдар, марафонго катышыңыз, өзүңдү түшүн, аткар, кийин айым сырына өтүп кетесиң. Же былчыгып отура берме, былчылдак эмеде отура бер, сазда отура бер, же саздан чык, аракет кыл. Мисалы, айым сыры самолет да. Айым сырынан сен саздан самолет менен чыгып кеткендей болосуң. Марафондон сиз машина менен чыгып кеткендей болосуз да. Самолетту күтүп отура бербей, машина менен эле чыгып кете бербейсиңерби? Антпегизчи мындан кийин эмнеге антейин? Эмне деп койдум? Айгерим кагылып кетейин. Ушундай айымдар. Марафондон эртең көрүшкөнчү, эртең болот марафон. Эртеңки чейин жетишип калгыла. Бүгүн эртең деп өзүңөрдү аркага сүрбөгүлө. Жакшы калыңыздар.